Кудайдын чакырыгы 16-октябрь. Коркпо, мен биринчимин жана акыркымын. Мен тирүүмүн, өлгөн элем. Азыр болсо түбөлүккө тирүүмүн. О мен. Өлгөндөр жаткан жай менен өлүмдүн ачкычтары менде. Ыйсанын сөздөрү Аян китебинен. Те илгертеден бери адамдар өз өмүрлөрүнө өздөрү ээ болгулар келет. Үстүнөн бийлик кылгылар келет. Каалашынча узартып, каалаганындай колдонуп, керек болсо башкалардын жашоосуна да бийлик кылгылар келет. Ушул багытта илимий окумуштуулар дагы адамдын өмүрүн узарткан, жашарткан ар кандай опыттарды кылып келишет. Жомоктордо да адамдардын бул кыялынын канчалык күчтүү экенин көрө алабыз. Бирок мунун баары болгону мистика жана фантастика. Жогоруда окуп кеткен аят болсо чындык. Ыйса дайыма тирүү, адамзаттын пайда болуусуна чейин бар болгон. Азыр бар жана бар боло берет. Өз эрки менен өз өмүрүн күнөөкөрлөр үчүн берген. Өлүм аны кармай алган эмес. Ал кайра тирилип кеткен. Бул болсо мистика эмес, бул чындык. Дагы бир чоң чындык тозок менен бейиштин ачкычтары Ыйсанын колунда. Айкаш чыгашта өлгөндөн кийин, бир нече күндөн кийин тирилип, көп адамдарга көрүнгөн. Анан асманга булуттар менен көтөрүлүп кеткен. Ал тирүү, ага ишенген адамда тирүү болот. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кайсы жол ишеничтүү? Кандай жол менен өмүрүбүз түбөлүк болот? Адамдын ар бир аракети жыйынтыксыз. Баарыбыздын бул өмүрдү аяктар күнүбүз бар. Түбөлүк өмүр үчүн тирүүлүү жалгыз гана Ыйса аркылуу мүмкүн.